Ар бир жеңиш бийиктикке жетелейт, урматтуу телекөрүүчүлөр. Ал эми спортто жеңиштин артында эмне деген гана түйшүк, эмне деген эмгек, эмне деген энергия жатат. Ооба, мына ушундай жеңиштин даамын татып, өзү эле эмес, ушул кыргызстандыктарды кубанычка бөлөп турган биздин сыймыктуу уулубузду кол чабуулар менен тосуп алалы. КМШга мүчө мамлекеттер арасында өткөн мектеп окуучуларынын 9-чу эл аралык спорттук фестивалында 2-чи орунга татыктуу болуп, күмүш медалды багынткан Атай Касымов Замана студиясында. Орун кут болсун, келмесе эми биз дагы медаль тагып коелу. Орун кут болсун. Азаматсыз. Келиңиз. Бул жакка өтөлү, Кандайсыз? Манайыңыз жакшы. Сүйүнүп атасызбы? Бул алгачкы жеңишпи? Биринчи. Буга чейин эл аралык турнирлерге катышып жүрдүңүз беле же биринчи жолку? Биринчи медаль алдым. Канча убакыттан кийин ана ушул жеңишке келип атасыз? 7 жыл. 7 жылдан соң мына сага эмгеге. Ооба, мына ушундай Атайдын ийгиликке жетишине салым кошкон инсандарыбыз дагы арбын. Биз аларды ирети менен чакырып алууга уруксат этиңиздер. Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана Илим министрлигинин Республикалык дене тарбия, спорт жана маданият боюнча усулдук борборунун башчысы жана ушул эл аралык мелдешке баргандагы ошол Кыргызстандан барган делегациянын башчысы Касенов Алмазбек Апышевич дагы бизде мейманда. Кол чабуулар болсун агайга да. Саламатсызбы агай? Келишиңиз болсун агай. Келиңиздер өтүңүз. Мантабыз келиңиз. Анан дагы Ооба. Атайды багып өстүргөн, тарбиялаган. Атайды бардык жактан тарбиялап өстүргөн, ошол жеңишке жетишине дагы бул инсандын салымы зор деп билебиз. Тогуз коргоол, эл аралык коргоол оюндары федерациясынын башчысы Камчыбек Касымов агайыбыз дагы бизде мейманда. Арбаңыздар. Сүйүнүчү башкача болот болуш керек э? Келиңиздер, бул жака өтүңүздөр. Отуруп алып, азын олак кеп кылалы ушул жеңиш боюнча. Андан соң анан сөзүбүздү дагы мына ушул кандай отуралык? Мына ушундай эле жайгашыңыздар. Кош келипсиздер дагы бир жолу. Рахмат. Элибиз айтат, ата көргөн ок жонот, эне көргөн том бычат деп. Анын сыңарында мына уулуңуз сиздин аркаңыз менен спортко келип, сиздин багыттооңуз менен, жол көрсөтүүңүз менен мына ушинтип ийгиликке жетип атат. Тенниске эмне себептен стөл үстүндөгү теннисти тандадыңыздар? Эми кызык эле болду. Өзүм Атай ушу 7 жашында улуттук университетте окутуучу болуп иштечимин. Анан ушу 9 корул ойногонду үйрөтөм деп ойлоп жүрчүмүн. Анан ойногонду үйдөн үйрөтүп, ойноп жүргөн жакшынакай кичинекей жанагы мектеп окуучулар арасында таймаштарга катышып, медалдарга жетишип жүргөн. Анан ушу улуттук университетке барып калсам, бир агайга жолугуп калдым. Кудайбергенов Беделбек Сыдыкович деген. Анан ал жерде теннистен машыгуу болуп атыптыр, кичинекей балдар ойноп атышыптыр да. Уулум кызыгып калды, көрүп карап туруп калды. Анан эмне кылайын десем, айтты, алып келе бер деди. Анан Атайды тиги улуу агаларды ойночу да. Анан иниси дагы Атай 7 жашында барса, иниси 5 жашында барган ошо стол үстү тенниске. Анан ошо тартып эле кетти. Анан эми балага барба деп айтыш да кыйын экен. Кел 9 корул ойнойлу деп да айтыш кыйын экен. Анан баягы оюн кызыктуубу же баягы машыктырчусу бир үндөп кетти билбейм. Ошо баш оту менен кирип кетти. 7 жылдан бери тынбай машыгып келатат. Анан жана сиз айттыңыз го, сүйүнүч деп. Тим эле батпайт сүйүнүчүм дагы бүгүн дагы маанай мыкты. Себеби бул 7 жыл эмгекти үзүрүн көргөн бул аябай сонун болот экен да. Анын үстүнөн ушундай чоң ири таймашта күмүш медаль алып келип отурат. Азыр келгенден айтып отурат, алтын алганга мүмкүнчүлүк бар эле. Ушу оюндун учурунда мындай каталарды кетирип алдым. Кабата дейт. Анан бул жакшы, себеби кийинки таймашка дагы баягы жакшыраак дем болот, дем болуп барганга. Ооба. Алмаз ага, өзүңүз ушул Кыргызстандан барган спортчуларды жетектеп бардыңыз. Анан сиздин кубанычыңыз дагы бөтөнчө болуп атат болуш керек. Ийгилик жаралгандан кийинки эмоциялар бөлүшсөңүз, эмоцияларды. Эми бул эл аралык оюндар болуп атпайбы? 9-чу болгондо 9-чу оюн болуп атат. Мектеп окуучуларынын арасында КМШ өлкөлөрүнүн эл аралык мелдеш фестивали болду. Бул жакка баягы спорттун 6 түрү боюнча мелдештер өттү. Анан кийин албетте баягы ар бир команда жалпы команданы жетектеп барганда баарыбыз эле оюбуз
медаль алып келишти. Алтын, күмүш болобу, коло медаль болобу. Эми барганда мынакей бир алтын медаль алдык. Бул стритбол боюнча кыздарыбыз абдан жакшы оюн көрсөтүп биринчи орунду алышты. Эркек жигиттерибиз болсо экинчи болуп калышты. Анан кийин мынакей Атай экинчи болуп калды. Биринчи орунга бир аз жетпей калды. Менин оюмча дагы машыкса көп ийгиликтерге жетет деп ойлойм. Андан сырткары бизди да кубандырганы ошо Россиядагы Москвадан диаспоранын балдарына уруксат беришиптир койор эме ойногонго. И алар дагы өзүнчө даярданып, өзлөрүнүн акчасы менен, өзлөрүнүн жолун көтөрүп алып, алар дагы келип калышты. Кыргызстандын атынан келишти дагы. Ал жакта футзал деп коет, жана мини футбол деп коебузбу. Ошондон балдарыбыз экинчи орунга жетти. Кыздар болсо волейболдон 4-нчи болуп калышты. Жаман эмес. Бул бизди баягы биз толук команда алып бара алган жокпуз да. Финансылык каражатка баягы байланыштуу эки эле команда алып бардык биз стритболдон балдар кыздарды. Анан теннистен Атайды алып бардык, дагы бир жигитибиз барган. Ал бир аз алтын эме 5-нчи орунда алып калды. Анан бирок ал да жигит абдан жакшы ойноду. Спортто ар кандай болот да, баары жеңишке жете бербейт экен да. Ошо барып жакшы мындай ийгиликтер менен келдик десек да болот. Баягы КМШ мамлекеттеринен, Кыргызстан, Казакстан, Тажикстан, Өзбекстан, Азербайжан, Армения, Россиядан, Белоруссиядан ушу командалар келиптир. 400дөй баягы катышуучу болду. Анан эң ошо мелдештердин баягы баштап берген, ошонун баягы демөөрчүсү катары баягы Ирина Роднина деген атактуу биздин спортсмен. Советтер Союзунун анда биз сыймыктанган спортсменка эме болчу да, баягы 3 жолу олимпиаданы уткан, 10 жолу дүйнөнүн чемпионатын уткан фигурный катание боюнчачы. Ошол жетектеп, ошол мелдешти башында жүрдү. Абдан кызыктуу экен. Анан кийин ушу ал жакта жүргөндө бир сөз болуп калды. Эми башка мамлекеттерде, ушу СНГ мамлекеттерде алса жакшы болот эле деген сөз болуп калды. Анан кийин биз азыр бул жакка келип сүйлөшөлү деп атабыз. 10-чу оюндарды балким Кыргызстанга сурасакпы депчи. Өткөрүүнү биздин жетекчилер макул болсо, ушу оюндарды ушу Кыргызстанда эмки жылы Ысык көлүнүн жээгинде өткөрсөкпү деген оюбуз бар да. Мына Атай 9-чу классында эле Кыргызстанды ушундай сыймыкка бөлүп атса, чоңойгондон кийин дагы көп ийгиликтерди күтөбүз. Атайды көп сүйлөтпөй эле биз иш жүзүндө бир өнөрүн көрөлү дегенбиз. Атайын сиз үчүн кандай даярдандык көрүңүзчү? Атайын теннис добу алып келдик. Атайды ошол тенниске үйрөткөндө сиз деле кошо ойноп, баягы машык калдыңыздарбы? Тилекке каршы машыктыруучубуз бизде үйдөн ойногула дейт. Жайкы эс алууга кеткенде ракетканы ыргытып ийгиле дейт. Анын үстүнөн дагы алып келген эле айткан, сен теннис менен ойнодуң белең уулуң менен? Жок, ойногон эмесмин, анда алып келдигин да. Себеби эгер башынан баштап туура эмес үйрөнүп алса, анда ийгиликке жетиш кыйын болот экен да. Мен стол теннисин Дене тарбия академиясында окуп жүргөндө эле үйрөнгөм. Ошондон бери көп деле ойногон жокмун, кыйратып деле ойнобойм, бирок эми Атайды жагылыс калтырбайын деп карабайсыздар, канча эмгек ушундай теннистин столуна алып келип ушул жака койгон. Эмгегер талаа кетип калбасын, маңдайына туруп кармашканга аракет кылайын. Атайдын бир мүмкүнчүлүктөрүн көрсөтүп бериңиз. Анан биз, урматтуу телекөрүүчүлөр, азыр ушунча ийгиликтин башында турган мугалими жөнүндө дагы даңктагыбыз келип турат. Баягы спорт тармагындагы легендалардын бири деп койсок болот. Бул агайыбызды Беделбек Сыдыкович Кудайбергенов деген биздин агайыбызды азыр экрандан көрөсүздөр. Ошол агайыбызды кол чаап, сизге ыраазыбыз деп куттуктап коелучу. Келиңиздер анда бул жакка өтөлү. Теннистерин өтөлү. Атай эң биринчи эле, маанилүүсү ракетканы кармоодо биринчиси. Кандай кармаш керек? Туура кармаган кандай болот? Дал ушундай кармасак туура болот. Кызыл бетте алдына келиш керек, Жок, айырмасы жок болот. Бул немеде кармагандын эки түрү бар. Бул биз Европа кармагандарына атабыз, анан тиги Азия кармаганы мындай деп перо деп коет, анан ушундай кармашат да. Анан булар мындай кармагандарды жеңип жүрөт.
Европа каармандары жеңип жүрөт. Анан биз баягы көбүнчө Европага жакын болуп калганга байланыштуу ракетканы ушундайынан кармайбыз да. Көргөнүңүз ушул болуп калды дегендей башталышында, Мен эми бала кезде Артек пионер лагерине баргам. Ошондо эң биринчи жолу ракетканы ошол жактан карматкан. Ошо карматкан боюнча эле ошо боюнча кармап калгам да. Эң сонун. Кеттик анда. Келиңиз анда. Күч атасын тааныбайт. Ооба. Бири көрөлү деңиз. Ооба. Жакшы. Толкундан ба? Опа. Мен туура түшүнсөм, уулум мага баягы жаңылып калбасын деп жакшы салып берип атат, түшүнүп кетпесин депчи. Атамды кантип жер каратпайын деп атат. Эми бу дене тарбия институтунда илгери ошо стол теннисинен Талазбаев деген бир мыкты агай бар болчу. Ошол киши үйрөткөн. Менин оюмча ошо карабайсызбы, кыска мөөнөт бир эле семестр сабак өткөнбүз. Ошол учурда бизди ошо теннистин негиздерин үйрөтүп, кармаганды, ракетканы, чапканды, чимиргенди, бул анан комбинацияларды түзгөндү үйрөткөн да. Анан мына карап туруңуздар, ушу немеден калган тажрыйбамда ошо 30 жыл мурун Мынакей, атай эмнеге кыйын десе көрсө атасын тарткан турбайбы? Атай, бул теннисте коргонууда ойногон артыкчылык алып келеби же чабуул ойнош? Чабуул, Сиздин ыкмаңыз чабуулда дедим. Коргонгонду билиш керек да, жакшы. Коргонду билбесең, анда чабуулдун да кереги жок болуп калат да. Стол теннисин ойноп атканда бир кандайдыр күчтү талап кылбайт, бирок ден соолукка эбегейсиз пайдалуу дешет да. Ошол бир санап бере алабызбы? Эң эле маанилүүсү менин оюмча бул көз. Себеби көз алдыга, артка, топтун керек десеңиз мыкты чеберлер каяка айланып атканын көрүшөт да. Ошол эки көз булчуңдары иштегени. Анан негизи эле тиги мынтип айтат да, стол теннисин биринчи башы менен ойнойт, андан кийин бут менен ойнойт, андан кийин колдо кармап турган ракетка менен ойнойт депчи. Ошондуктан баягы машыгууда эң биринчи эле көп көңүлдүү буларды ойлонгонго кетирет. Мисалы үчүн комбинацияларын алдына ойлогонго түзүш керек. Түзүп анан бут менен кыймылдаганга көп көңүл берет. Себеби бутка аябай көп эң эле көп нагрузка бутка болот да. Андан кийин колдорго бир жетишкенсиздиги бар. Көбүнчө учурда оң кол менен ойнойт же сол кол менен ойнойт. Бир тараптуураак болуп калат да. Ошол жеринен кичине стол теннис аксайт. Ошон үчүн жеңил атлетиканы же болбосо башка спорттун түрүндө бирге ала кетиш керек, Эми көбүнчө теннисти ушу футбол менен чогултуп жүрүшөт да. Оң кол менен ойногондор артыкчылыктуу болобу же сол колдо? Футболдо мисалы сологойлор, сол менен тепкендерге кичине мүмкүнчүлүк көбүрөөк. Эми дүйнөлүк чемпиондор көбүнчөсү оң колдор. Бирок арасында мыкты сологой оюнчулар дагы бар. Мисалы үчүн Тима Бол деген сыяктуу, Сюсин деген сыяктуу, бизде мисалы үчүн Кыргызстанда сологой мыкты оюнчу Руслан Култаев деген азыр ушу Германияда жүрөт. Дагы бир мыкты оюнчубуз бар, ал Мухаммед деген жигит, ал болсо оң кол. Эми бул немеден го дейм. Оң кол сол колдон эмес го дейм. Жаратылыш кандай жөнөмдүү берип да, бири сологой болот, бири оң кол менен ойнойт да. Ошол анан айтып коет багы сологойлорго абдан мындай жакшыраак болот дейт, ошондой реакциясы абдан күчтүү болот дейт. Ошон үчүн сологойлорго кичине мындай преимущество, орусча айтканда багы артыкчылыкты көбүрөөк берет экен да. Эми баягы теннисте эң негизи ошо шамдагайлык, ыкчамдык, анан баардык булчуңдар иштейт бияктачы, баягы бөлгөнгө болбойт. Эмчегенде бут күчтүү болуп, кол эме начарак болсо анда анын оюнда болбой калат. Ошон үчүн баары тегиз өнүгүш керек да. Ошон үчүн көз дагы, мойну дагы эмчегенде баштуу туруп туруш керек, кол, бут дегендей, бел. Анан сөзсүз чуркаш керек, баягы штангалар менен дагы машыгыш керек. Бүт баягы эмчегенде ар бир баягы өзүнүн бирок баягы эмеси болот да, баягы кандай десем, баягы артыкчылыктар кайсы баягы булчуңду кандай кылып иштетиш керек деп. Ошону туура машыктырыш керек. Абдан жакшы. Мына Чыңгыз мырзаны азыр биз байкап көрбөйлүбү? Футбол ойноп жүрөт, волейбол ойноп жүрөт. Туруп туруп эле сатып кетип турбайсыз. Айтор спортчумун деп мактанасыз, көрөйүнчү азыр. Атай менен ойногонго аракет кылып көрөйүн. Атайды утчудай экен. Атай бүгүн баарыңарга мындай мүмкүнчүлүк берип атат.
экинчи атай жаңылды. Толкундануу бар. Ооба. Подачты ушундай бергенди үйрөтүштү эле мага. Дагы бир байкап көрөлүчү мына. Сиз чоң чеберкенсиз. Эми столду бул жерге жайгаштырып, түнү менен даярданган окшойсуз. Анча-мынча. Тиги азыр мисалы үчүн байкап калдым да, акыркы топ киргизүүнү чимирип берди да сизгечи. Намысына тийип койду деп ойлойм бул жерде. Атай, алдыдагы максаттар кандай? Шарттар көрбөй каласың келе. Аябай ушундай баягы ылдамдыкта учат. Чыныгы оюндун процессинде адам такыр башка, Ооба. Алдыдагы максаттар кандай? Кайсыл турнирди утсам деген тилегиң бар? Тилегим чемпионат мира. Ооба. Бирок олимпиадага дагы баргым келет. Ооба. Олимпиадага даярданып барыш үчүн дагы эмнелерди кылыш керек? Сага эмнелер жетишпейт азыр? Мага бутка тренировка. Анан кийин кичине булчуңдар, кол. Эми ал баягы жаштын өсүшү менен келе турган нерсе го дейм ага. Анын үстүнөн дагы тиги машык турса шашпай таптайт да. Мына тез эле чемпион болуп кетип, анан кийин жарабай калбасын деп шашпай таптап келаткан учуру, анан тиги биз ошо ойлоп жүрөбүз да, тиги неме деп. Эгер дүйнөлүк чемпионатка катышып, анан ошо олимпиадага лицензия алып калса, стол бетине теннис ошо Кыргызстанда жакшы өнүп кетет деген ойдобуз. Себеби мына билесиздер өзүңөр деле Бигалиев менен Түмөнбаев медаль алып келгенде күрөшканда болду эле. Азыр мисалы үчүн Айсулуубуз биздин коло күмүш медаль алып келгенден кийин кыздарды көрсөңүз тим эле толтура спорт менен машыккан. Бул негизи сиздерге да көп ыраазычылык, себеби мына сергек жашоого чакырып атасыңар, таң атпай туруп ушундай биздин спортчуларды даңазалап атсаңар, ана биздин ушу балдарыбыз өсүп келаткан муундар спортко жакын болуп, Кыргызстандын патриоту болгонго жакын болуп, мен да ошо Кыргызстан желбиретем деген максат менен чыгышат да, ошого спортчуларды чакырып турсаңар, моундай ора болдуңар, бирок карагылачы кандай сонун мисал келтирип берип атасыңар. Мына Атайдын арты менен дагы стол бетине тенниске көптөгөн балдар, кыздар кызыгып келеби деген ойдомун. Анан эми ар бир спортко келген кыз болобу, жигит болобу, алдына максатты койгонду билиш керек да. Анан максатты койгондон ошого умтулуш керек да. Эгерде максатты мындай кээ бирөө бар, максат кыла берет, умтулуу жок да. Ошон үчүн баардыгы бирдей болуш керек да. Эгерде ошо максат коюп туруп, ошого абдан катуу умтулуп, жакшы машыкса, ошондой ийгиликтерге жетет. Жакшы экен. Мына биз бүгүнкү эфирибиз дагы келечектеги мыкты теннисчилердин өсүп чыгышына дагы сөзсүз таасир этет деп ойлойбуз. Мынакей биздин Камчыбек агайыбыз коргоол оюндары боюнча федерациянын президенти. Бул жерге атайын коргоолду дагы алып келгенбиз да. Анан кызыгы сиздин балдарыңыздын үчөө тең теннисти тандап кетишкен экен, Төртөө тең теннисти тандап кетишти. Эми коргоол оюндарын эми өзүмдүн багытым болуп атат да. Ошо мына канча жылдан бери 1982-жылдан бери ойноп келатам. Максатым ошо дүйнөлүк аренага чыгыш керек болчу. Азыр мына 65 өлкө ойноп атат тогуз коргоолдо. Ошо 200 өлкөгө жеткиргенден кийин анан ошо пенсияга чыгамбы деген оюм бар да. Баракелде. Агай, эми сиздин ошол Кыргызстандагы спорттун жеңиши жөнүндө кыскача оюңузду айтып анан коштошсок. Эми кыргызстандык биздин кыздарыбыз, жигиттерибиз ушу жеңиштерге жетише берсин. Ал үчүн мен мамлекет дагы шартты түзүп бергенге аракет кылат. Ошол умтулуу максат болуш керек. Ошо эң негизги баягы спортто жеңиштин себеби ошол болот да. Эң сонун. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мына Атайды көрүп атасыздар, кандай чеберчилик менен жаш болсо дагы Кыргызстандын намысын коргоп чет жерде жүргөндүгүн. Атай аркылуу биз айтат элек, ооба, ар бирибиз жеңишти жарата албасак дагы өзүбүздүн ден соолугубуз үчүн кам көрүү үчүн ушундай стол теннисин эшиктин алдына коюп коюңуздар. Үйдөн чыга калып, үйдө ким болсо дагы эки-экиден ойноп турсаңыздар, бул ден соолукка кам көрүүнүн бирден бир жакшы жолу болуп эсептелет. Бүгүн бизде мейманда Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана Илим министрлигинин Республикалык дене тарбия, спорт жана маданият усулдук борборунун башчысы
башкы адиси башкы адиси Касенов Алмазбек Апышевич жана ошондой эле 9-чу эл аралык спорттук фестивалдын жүрүшүндө ошол теннис боюнча күмүш медаль тагынган Атай Касымов болду. Ошондой эле Кыргыз Республикасынын дагы эл аралык коргоол оюндары федерациясынын президенти Камчыбек Касымов агай. Ошондо Атайдын атасы. Ооба, сиздерге ийгилик каалайбыз. Рахмат. Келгениңиздерге чоң рахмат дейли. Ал эми урматтуу телекөрүүчүлөр, биз программабызды улантабыз. Биз менен бирге болуңуздар.